Салам достор, кино мүчүштүктөр рубрикасында мен Жолдубай. Биз сөз кылуучу тасма орусча аталышы «Живешь только дважды». Дал ушул тасмадагы каташылыктарды айтып беребиз. Достор, бул тасмадагы башы каармандын ролун жараткан Шон Коннери $750 000 гонорар алган. Көп суммадагы акчаны алып эле тим болбосун, каташылыктарды дагы калтырып кетишкен экен. Биз таап чыктык, анда эмесе баштасак. Бул кадрда Джеймс Бонд каза болгондугу тууралуу гезитке чыгат. Ал эми столдун үстүндө гезит турган болчу. Каарманыбыз дүрбү менен башка жакты карап жатканын көрүп турасыздар. Кадр алмашкан учурда дүрбүнүн айнегинен гезит чагылып турат. Таң калыштуу экен, гезиттүү дүрбү менен окуйт экен да, Вот вы и попались. Радуйтесь. Джеймс Бондту кездемеге уруп сууга чөктүрүп жиберишет. Эки сүзүүчү куткарууга түшүп, куткаруучунун артында турган баллону бирөө эле. Кийин экөө болуп калды. Ой, кайра бирөө болуп калды го? Полезно для тех, кто много курит, как ты. Достор, сууда бир нече мүнөт турса да курук бойдон. Бир да тамчы суу жок. Кантип эле кездемеден суу өтпөйбү? Следите, чтобы мыло не попало в глаза. Ал эми бул сценада автоунааны каарман айым башкарып, Бонд жанында бара жатат. Кадр алмашкан учурда ордулары алмашып, автоунааны Бонд башкарып бара жатабы? Кстати, как та девушка? Какая? Бонд мырза жанында олтургандан уялып, мен эле айдайынчы, ыңгайсыз болот экен деп көрүүчүлөргө көрсөтпөстөн алмашып алышкан окшойт. Ал эми ошол эле автоунаадан каармандарыбыз түшкөн учурда автоунаанын кайсыл жакта токтоп турганын байкап туруңуздар. Кийинки кадрда автоунаа башка жакты карап токтоп калды. Бул жерде дагы көзгө көрүнбөгөн сыйкырчы бар окшойт. Дароо кеткенге ыңгайлаштырып коюптур. Звучит как реклама. Достор, билесиздерби, кичине кезибизде автоунаага олтуруп, рөлдө кармап алып, айда бара жаткандай кубанып ойночубуз. Чындыгында эле бүгүнкү биздин каарманыбыз дагы балалык чагын эстегиси келген окшойт. Айтор автоунааны айда бара жаткан учурда спидометр 0 боюнча эле турат. Кызык, кантип айда бара жатат деп таң каласың. Это возможно? Конечно. Айда бара жатам деп элестеткени кызык. Балалыкты эске салып койдуго. Эх, достор, сиздер дагы жаштык кезиңиздердеги кызыктуу көз ирмемдерди эстеп кетсеңиздер керек. Сиздерге жагымдуу кеч калуу менен кийинки эфирге чейин коштошом. Саламатта калыңыздар.